Алмаз байке, айтсаңыз, короону кычырата салыпсыздар. Канча убакыт болду бул короону салганыңыздарга? Жаңы баштап салып атабыз. Биягын мурун өзүбүздүкү биягы бар болчу. Биягын жаңы кошуп, койлорубузду анча-мынча көбөйтөлү деп дагы короону ушундай болуп. Сиз айткандай кычыратып атабыз эми. Бул жем жегенине, чөп жегенине, бул акырлары, бул койдун. Азыркы талап менен ушундай кылышат экен. Мында ушундай кылып жасап атабыз. Баягы жегендеринен расход аз болот экен мындан. Жакшы болот экен, чачылбайт экен. Өзгөчө заманбап стилде жазып атпсыздар. Бул жак лето болуп бөлүнөбү же кандай? Эми бул жакка болсо бул лето кышында деле тура берет бу жерге койлор. Койлорго ысык жер кереги жок. Баягы тууп атканда деле баягы жылуу жерге кармайбыз, бир 15-20 күн косулардан. Бияка чыгара беребиз энелери менен. Абдан суук болбосо, бир 10 градуска чейин тура берет бу жерде. Арт жагындагы баягы желдетип, шамалдатканга. Жайкыга кылганбыз, шамалдап турганга, желдеп турганга. Мындайынан биртике шамалдап туруш керек, желдеп туруш керек да буларга дагы. Жайкысын ысык болот. Ошого ылайыктап салып атабыз баарын. Короонун ичинен дагы суу чыга турган кылып коюпсуздар. Булардын баарына эми суу керек да, суу ташыгандан көрө ар кайсы жака бияка атайын эмелер тартып келгенбиз, труба менен колонкаларды. Ар бир калиткада бар экен. Ар бир клеткаларда бар, суу иче турган жерлер барып, малчыларыбыз болсо ачып коет, суу ташыбайт, эчтеке кылышпайт. Агат суу ошодон ичип турушат койлор. Урматтуу Арашан сүйүүчүлөр, караңыздарчы, заманбап сарай десем болот, өзгөчө шарттары менен экен бул жерде. Анан бул жерден мен Мельбургту көрүп атам. Мельбург сиздердин короого келген канча убакыт болду? 2,5-3 ай болуп калды келгенде ошо бизге. Жакшы экен. Анан байкасам Мельбургтун көрөрмандары көп экен. Мельбург жөнүндө көпчүлүк азыр Арашан сүйгөндөрдүн бардыгы Мельбургка кызыгат экен да. Бир аз айта кетесизби? Бул кочкор боюнча айтсам, Мельбургту баягы атагы даңкы чыккан кочкор экен. Эми кээ бирөөлөр келип, суранып, көрүп кетип атышат. Арашан койго канча убакыт болду кызыгып баштаганыңызга? Эми мындан мурун өзүбүз деле кой бакчыбыз, коюбуз бар болчу, баягы Гисар деген койлорубуз бар болчу. Ошондон өтүп отуруп анан Арашан дегенден кочкор кошуп Гисарга көрдүк. Ошондон аргындаштырып отуруп, могу Арашан болуп калды өзү деле. Анан мунун ичинде деле баягы алып келген койлорубуз бар. Кара Балтадан алып келдик. Көлдөн алып келдик, баягы аралаштырып. Өзүбүздөн чыккандагы эмелер бар ушу. Баягы Гисар менен аргындаштырганда чыккан Арашан койлорубуз да бар. Жакшы кочкордун балдарын негизи эле баягы сыртынан карап эле сатып аласыздар да. Эми сыртынан караганда кочкордун баарын карап көрөбүз да. Буягын, тиягын, кулагын, башын, төшүн, бийигин, узунун, буттарын кандай, жоондорун тандаса болот да, ошондой кочкорлорду эми. Сиздердин короодон мындай ачык түстөгү, мурдулары коңкойгон, белдери тегиз, буттары жоон болгон, кулактары өзгөчө узун экен да. Ушундай Арашан породасын көрүп атам. Ушул койлорго баягы басым жасайсыздарбы? Ушундай койлор болуш керек Арашан өзү. Белдери түз, кулактары узун, 20дан ашык болуш керек, 20 болуш керек. Арашандын эң бийик салмагы канча сиздерде ошондо? Эң бийик салмагы болсо, эми койлордон болсо 120-140 килограммга чейин бар. Кочкорлор болсо уже 200дөн өйдө, 200 кило кочкорлор бар. Айтсаңыз, азыр сиздердин короодо кайсы баягы таанымал кочкордун балдары, кайсы короодон келген койлор бар? Бизде болсо мынау Рамистен алып келгенбиз, Кара Балтадан. Ошол таанымал Белый стреланын токтуларын алып келгенбиз, ушу Белый стреладан. Быйылкыда болсо бул бүт Симбанын
кочкорубузду. Эмдиги жылы болсо анан Мельбургтан качырып атабыз эми. Мельбургтуку болот эмдиги жылы. Эмдиги жылы эмес, мына кишинде болот уже, Кудай буйруса иншалла. Азыр бул косулардын баары бул Симбаныкы. Мурунтан эле башынан кой бакчыбыз, жылкы бакчыбыз. Эми анан кийин бул Арашан дегенден Арашан койго баягы өзүбүздө гисар койлор бар болчу эметип, жакшы кочкорлорду кошуп, ошолорду аргындаштырып, анча-мынча койлорду окшоштурдук. Кочкорлорубуз бар жакшы азыр. Ошо менен иштеп атабыз азыр селекция кылып, көбөйтүп койлорубузду. Айтсаңыз, малдан башка дагы эмне багасыз? Малдан башка дагы болсо биздин көлүбүз бар. Көлдө балык өстүрөбүз. Балыктын түрлөрү бар, сазан, амур, табысталоп балыктарыбыз бар. Ошолорду өстүрүп, буларды да чоңойтуп, элдерге тартуу кылабыз, базарга алып барып өткөзөбүз. Азыр жаңы эле келатып да көрүп калдым, тигил жакта дагы баягы короңуздарда малина, алма бактарыңыз дагы бар экен. Эми ал өзүбүзгө тиккен малина, алма бактарыбыз бар, өзүбүзгө, балдарыбызга, өзүбүзгө короо кылып койгонбуз, ошондой кылып. Өзгөчө жер экен, өзгөчө сулуулук, суу дагы бар экен, бул жакта койлор жүрөт, ар жагыңыздарда бактарыңыздар, бунун баарына кантип жетишесиздер? Мунун баарына эми жетишебиз, эми убакытты бөлөбүз, койго бөлөбүз, короого бөлөбүз жумуштарыбызды кылганга. Ошентип акырын жетишип атабыз баарына. Бияка өтүңүздөр, эми биздин коробузга мурун айтып өткөндөй, андан мурун, койдон мурун жылкы кармачы элек, бул жылкынын диндиктери ошо бойдон эле турат. Буга дагы убагы келет, кайта эле жылкы баккан жакшы экен, жылкы деле өтө өскө кийин. Жылкыны деле, койду деле бакса болот экен, эми баягы күч жетпейт, күч жеткенге чейин багып атабыз койлорду пока. Баягы бизде убагында көкбөрчү жигиттер айтып калды эле, эң мыкты сарайлардын бири болгон бул сарай депчи. Жылкылар ушундай бардык шарты менен турган сарай болчу дейт сиздердин сарайда. Бул жакта азыр эмнелерди кармап атасыздар? Эми бул жерде эчтеке деле жок кармагандай. Бул диниктер бош турат. Диниктерге салкында кочкорлорду алып келип киргизип коебуз. Салкындап турсун деп, эшик ысык болгондо. Бул жерде азыр кочкор барбы? Кочкор бар, бул жерде турат Симба. Арашан сүйгөндөрдүн арасында дагы Симбанын күйөрмандары бар экен. Бул Симба жөнүндө кененирээк айтып бересизби? Эми Симба жөнүндө айтып берсем, бул Симба виконттун баласы экен. Аны бизге келгенибизге бул уже 2 жыл болду. Мындан козуларды алып атабыз, козулары жакшы түшөт экен. Жакшы козулары. Симбанын өзү да жакшы эме кочкор. Муну жаман деп айтканга болбойт. Бул эң мыкты кочкор биздин. Кочкорлордон. Мен өзүм да күбө болуп калдым. Симбанын баласын алып кетип атканын көрүп калдым эле. Алып кетип атышат. Симбанын да күйөрмандары бар. Ошолор келип козуларын алып атышат. Козусу жакшы түшөт деп айтып аткан. Козусу жакшы түшөт, козулары жакшы. Кулактары козу кесегинде эле почти 20дан түшүп атат. Чоңойгондо 22, 21, 23гө чейин барып атат кулактары. Ширинасы деле 12, ушундай. Жакшы кочкор. Агарып таңдын атканы, кызарып күндүн батканы, кызыксыз мага өмүрдүн өзүмсүз өтүп жатканы. Агарып таңдын атканы, кызарып күндүн батканы,